Юнус Алиев көчөсүнөн жөө адамды тебелеп кеткен Mercedes-Benz үлгүсүндөгү автоунаанын айдоочусу алдын ала маалымат боюнча мас болгон. Бул тууралуу жол кыймылы коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан билдирди. 31 август күнү эртең менен саат 6:50 чамасында Бишкек шаарынын 23 жаштагы жараны Mercedes-Benz автоунаасын башкарып бара жаткан. Ал Юнус Алиев көчөсүндө номер 127 үйдүн маңдайына унааны токтотоюн деп жатып, тротуардагы адамды коюп кеткен. Андан соң кафени сүзүп токтогон. Алдын ала маалымат боюнча айдоочу менен жөө адам мас абалында болгон деп айтылат маалыматта. Кырсыктын кесепетинен 39 жаштагы тургун Бишкек шаардык травматология жана ортопедия илим изилдөө борборуна жаткырылган. 2020 жылкы Токио паралимпиадалык оюндарында 16 кишиден COVID-19 илдети аныкталып, аккредитацияланган адамдардан коронавируска чалдыккандардын жалпы саны 257-ге жеткени кабарланды. Вируска чалдыккандардын арасында турнирге катышкан 2 спортчу, комитеттин 1 мүчөсү, 10 кызматкер жана 1 медиа мүчөсү бар. Учурдалар карантинге алынды. Эткерсе кетсек, 160 өлкөдөн жана аймактан болжол менен 4400 спортчу 22 спорттун түрүндө белдешүүдө. Токио 2020 Олимпиадалык оюндары 5 сентябрга чейин уланат. Ысык-Көл облусунун Бостери айылындагы Золотые пески салуу жайында 36 жаштагы эркек киши сууга чөгүп кетти. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматы кабарлады. Жерине издөө иштери жүргүзүү үчүн 3 куткаруучу тартылып, кеч киргендигине байланыштуу жумуш убактылуу токтотулган. 1 сентябрь күнү издөө иштери улантылды. Россиядан 30 августта Кыргызстандын жараны депортацияланды. РИА Новости жарыялаган маалымат боюнча кармалгандардын бири журналисттерге мурда Москва шаарындагы ресторандарда эмгектенип жүргөнүн билдирген. Ал өзүн күнөөлүү деп эсептебейт. Өзүнүн айтымында кармалган күнү автоунаасында бара жатып, Нижегород көчөсүнө жеткенде таксисттер чогулуп жолду тосуп алышканын көргөн. Ал жакта эч кандай мушташ болбогонун белгиледи. Эгемендүүлүк майрамы Ала Тоо аянтында майрамдалгандан кийин тазалык ишканасынын кызматкерлери 4 тонна таштанды чыгарышты. Тазалоого жалпысынан 5 таштанды жыйноочу жана 3 сугаруучу машина тартылган. Белгиленгенде ишкананын 60 кызматкери негизги майрамда эртең мененден баштап нөмөттө болушкан. Анын ичинен 40 көчүүчү, кароолчу жана 20 жол тейлөө башкармалыгынын кызматкерлери. Аймакты тазалоо жана жуу түнкү саат 2ге чейин уланды. Төп райондук күчкү иштер бөлүмүнө Каракол шаарынын 61 жаштагы тургуну кайрылып, 2 белгисиз адам күч колдонуу менен унаасын тартып алууга аракет көрүшкөндүгүн билдирген. Жабырлануучунун айтымында ал өзүнүн жеңил унаасы менен жүргүнчүлөрдү ташып тиричилик кылат. Болжол менен кечки саат 19:30 чамасында Каракол шаарынан 20-25 курактагы 2 белгисиз жигит анын унаасына отуруп, Аксы районунун аймагында жайгашкан дачага жеткирүүнү суранышат. Түп районунун Михайловка айылынын түштүк тарабына жетип калганда, артқы отургучта отурган балдардын бири анын мойнуна жипти сала коюп, муунтуп киргенде, экинчиси кабыргасы жана бөйрөк тушка колу менен ургулай баштаган. Тергөө укчам иштери колго алынып, 2 сааттын ичинде кылмышка шектүү 2 жаран Бишкек шаарына качып бара жаткан жеринен кармалган. Алар Бишкек шаарынын 20 жаштагы жана Жетигөз районунун 25 жаштагы тургуну болгон. Интернет желесинен алынган кабарлардын топтомун жыйынтыктайбыз. Эске сала кетсек, жогоруда айтылган маалыматтар Ош ТВнын көз карашын толук чагылдырбайт. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, амандыкта жүз көрүшөлү.